Совет заманында Кыргыз элинин байыркы, орто жана андан кийинки кылымдагы тарыхы канча дагы бир жактылуу баяндалып, окутулуп келген, атүгүл окутулбай да келген толук түрдө. Ошондой тарыхый бир инсандардын бири түштүк черкесинен чыккан улуу акын, ойчул Молдонияз болгон. Мен ал киши жөнүндө биринчи рет академик Болот Юнусалиевдин «Отражение диалектик особенностей соната Молдоняза» деген орусча макаласынан билип калдым. Мен окуган ошол университетте дагы ал жөнүндө айтылган эмес. Кийинчерээк өзүм ушул кыргыз тарыхын, адабиятын, маданий мурасты тереңирээк билип алайын деп ошо ар кайсы булактарды издеп тапканымда ушулардын бири академик Болот Мураталиевич Юнусалиевдин ушул макаласы экен. Анан мен бул жакта университетти артышлы диплом өткөндөн кийин да көп элем кетерим чыкканга карабастан мен жаңыча изилдейин деп тарыхыбызды, өткөн мурасыбызды деп Москвада 5 жыл жүрдүм, 2 жыл стажировка, 3 жыл аспирантурада. Ошо Москванын ар кайсы китепканаларында, архивдеринде иштешке туура келди. Ошонун натыйжасында эгерде академик Юнусалиев көбүнчө тилдик жагын, диалектик жагын изилдесе, мен тексттерди окутуп, анын канча дагы бул поэзиялык чыган бар экенине басым жасап, жалпы эле кыргыз жазма адабиятынын келипчүсү деген кандидаттык диссертация жактагам Москвада. Себеби бизде ага мүмкүндүк берген эмес, тыюу салынган, атыда айтылбаган. Ошол эле айтылса да көбүнчө молдо кылыч менен Тыныстанов жөнүндө айтышып, андан башка киши болбогондой мамиле болуп келген да. Мен биринчи жолу ошол кандидаттык ишимде кыргыздарды байыртадан эле Орхон Энисей доорунан тартып жазма эстеликте болгону, алардын ичинде ташка, жагакча жазылган өр түрүндөгү эстеликтер болгонун айтып келип, андан кийин орто кылымда дагы кет бука токто сатылган эмес, башка токтого да ындычылар болгонун дагы ушул таап, ал мезгилде кошо камыттып, анан 19-жылы келгенде накта кыргыздын жазма адабияты башталган. Ошонун башатында Молдо Нияз деген улуу бабабыз турган деп, ошонун жана санаттарын, дигара санаттар деп да чыгып келбедиби, коштум. Ага кошумча өзүм чоңайдан болгондон кийин жакын каникул мезгилинде ошол жакта Жайылма деген айылда ага мугалим болуп иштечү. Сураштырып көрсөм, ошол жерде дагы аксакалдын колунда кол жазмасы бар экен Молдо Нияздын. Аны тил кат жазып берип, анан алып келип, академиянын тил жана адабият институтуна тапшыргам. Кийин соң аны мына жана башка варианттарын Омар Сооронов андан терең изилдеп, ар кайсы өңүттөн карап келди. Менин жана кандидат диссертациям дагы кыйынчылыктарга учураган. Убагында мен үстүмөн борбордук комитет койчу, партия дагы ошо партиянын чечимдерин бул жокко чыгарып атат деп үстүмөн абдан эле аты баштуу, илимий даражасы адамдар арыз жазып, Турдакын Исмаиловдун тапшырмасы менен мен 2 жолу борбордук комитетке түшүндүк бергенмин. Бул ишти токтот деген сөздөр болгон, бирок мен токтотпостон кайра ошол Москвада окуганым жардам берип, ал жакта канча да илимге, маданий мураска, тарыхка кененирээк карайт да. Ошонун натыйжасында ийгиликтүү жактап мен алып ишимди кийин
малоизученный страницы истории киргизской литературы деп чоң китеп иретте чыгарганмын. Кийин аны окугандар тутуп кетишип, мына китепканалар дагы эле тилекке каршы кайрадан чыга элек. Бирок окугандар айтат, эч жери табылбай аябай эл көп окуйт экен деп. Кийин Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев ушул китебимди кыргызчалатып койбойсуңбу, мектептерге тарата алып окуялар деп аны кыргыз адабиятын аз элең бараттар деп кыргызчада чыгарганбыз. Мандан бери көп убакыт өттү. Ошондон кийин Ош областына Мачен өкмөт иштейди, Ош областына аким болуп барганда ошол 170 жылдыгы келип атат деген сөздөр угулуп, мен чын дилимден колдоп, бирде экиде өтпөгөн юбилейин чоң деңгээлде өткөрөлү деп, өзүм өкмөттүк газетага макала жазып, возвращение в своем народ деп, Молдонияздын өз элине кайтып келиш деген. Анан областта атайын иш-чара жүргүздүк, Бишкектен чакырдык каттуу баштуу адамдарды айталып. Ошол мезгилде эң көрүп жашардын бири Төлөн Касымбеков, Асанбек Станов жана башкалар болуп, ошол биздин куттуу Кадамжайдын Кызыл Булак айылында жыйын терим бүткөндөн кийин албетте күзүндө андан чоң маарака өткөрдүк. Эл журт рахмат, баары жапырт колдоп, жергиликтүү активдер карапайым калк болуп, кичине каршы шыбыркактап жаагана карабастан эл аябай чогулуп, салтанаттуу жыйын болду, улак тартыш болду. Ушундай чоң деңгээлде өткөргөнбүз. Мен үчүн да албетте ал унутулуус окуя. Ошол жерде ушул жактан барган Асанбек Станов, алда чоң жазуучу, Кыргызстан эл жазуучусу болгон, анда чоң кызматтар иштеген, Маданият министри биринчи орун басары, биздин телерадио комитетинин жетекчиси болгон. Ал ошол тамшанып, ана ушундай иш-чараны өткөргөндөн андан кубанычтамын. Кыргыздын тарыхы узарып атат, жазма адабиятынын тарыхы уланып атат. Мына биздин жазык чагышты көтөрүп атабыз деп тамшана сүйлөгөндө мен албетте мына өзүмдүн оюмду ал жерде айтканмын. Биз ошону менен Кадамжайлык бир акындын эмес, кыргыз элинин туңгуч жазгыч акын биринчи көтөрүп, республикалык деңгээлде мындай чоң иш-чара өткөргөнбүз. Андан бери ар ким ар кай жактан изилдеп жүрөт, педагогикалык жактарын, тилдик жактарын. Бирок менин өкүнгөнүм ошол боюнча жанагындай бийик деңгээлде мааракелер өтө элек. Ушуга байланыштуу мен Кадамжайлык туугандар менен өзүм башкы кылып эки жолу чогулганбыз. Агырда бир топ жыл болуп кетти, туурабы? Кайра колго алып көтөрөк деп, ал киши жашаган мүңкүрлөрдү, үйлөрүн таптыңар, калыбына келтирип атасыңар. Мен сыртымдан кабардар болуп турам. Азырда көп иштер болуп атат. Менимче бул жолу анын юбилейин жанагындай Кадамжайда же Баткенден эмес, колдон келсе республикалык деңгээлде Бишкек шаарында өткөрүп, анын чыныгы ордун коюш керек. Мисалы 2 жыл мурда Молдо Кылычтын бүт чыгармаларын камтыган чоң китеп чыкты. Андан кийин Молдо Кылыч жөнүндө изилдөөлөрдүн баарын дагы топтоп чыгарышты. Мен ал жыйындарга да катыштым. Деги эле өзүбүздүн маданиятка, тарыхка тиешеси бар. Эч бир маанилүү документ унута калбаш керек. Бул баардыгыбыздын байлыгыбыз. Ушул жагынан алганда анау Омарекенин академик университеттен мурда окуганмын. Жаңы Орда кезинде тынбай чыгып атты го. Адам китебин чыгарып ага рахмат. Анан мен башкаларды угуп калып жүрөм. Өткөндө Адылжан Жажанов, аңарга жакшы журналист. Ал дагы 2 том туран китеп даярдаптыр. Анысын да бердилер, аны окуп батаан бердим, колдоп кичине барса жазып бердим. Демек Кадамжай эли жалпы кыргыз элинин
bölümümüz bir bölü katары adan kadami jay dep koyot dese жеңер туурабы? Ыйык жай, касиеттүү жай деген сөз. Ошол элдин аракети анан түпкүлү келип, бул ишке башка университеттер, Ош, Баткен, Жалал Абад, анан биздин улуттук университет академиядагы кол кабыш кылып, өзүнүн салымын кошуп, мен үмүт еттим келчү. Күзгө карай бир аябай чоң деңгээлде юбилей өтсө, ал багында жөн эле бир чай берип коюш эмес, биз андан өйдө көтөрүлүп, анын ичиндеги мурасын ондай китеп шекилинде кол жазмаларын өзүнүн факсимилелерин, көчүрмөлөрүн чыгарып, мындай көргөзмө уюштуруп, маданияттуу, сивилдүү түрдө өткөрсөк жакшы болот. Анан мен билгенден аны өзбекстандыктар дагы билет. Биз Коконкандын убагында жашагандан кийин арчам Кадамжай Кокондордого жакын эмеспи? Ал жактан дагы өзбек туугандар да тартып, ушундай кеңири жана ар тараптуу иш-чара өткөрүп койсок жакшы болот.